Балалыкта ар күнүм жомок болуп, баттан эле чоңойгум келе берчү. Чоң адамдын бир өмүр жолу тура. Үйдөн ишке, иштен үйгө тегеренчү. Менин оюмча адабиятты акча табуунун жолуна айландыруу бир аз мындай сени баштапкы максаттарыңан алыстатып коет да. Акындар айтат эмеспи, эргүү мага мындай учурда келет, мен сүйүп калганда келет, мен табиятка чыкканда келет депчи. Сизге эргүү кандай учурда келет? Биринчи эле салган видеобуз ошол бир жуманын ичинде досум экөөбүз баштаганбыз. Бир жуманын ичинде эле бир 400 миңден 500 миңге чейин көрүүчү топтоду да. Анан бул жаңылык экен, адабиятта, поэзияда бул жаңылык контент экен деген ошондо түшүндүк. Таанып калып, көчөдөгү кагаздарды сиз алып чыгып аткан турбайсызбы? Сонун идея экен. Мындай кылалы, сунуш кылайын, же мен да окуп берейин дегендер бар. Саламатсыздарбы Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү? Бүгүн бизде конокто жаш акын, калемгер Калыс Жумадил болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач эле өзүңүздү биздин көрүүчүлөр менен тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Калыс Жумадил. Өзүм Нарын областынын Нарын районунда туулуп өсүп, ошол жакта орто мектепте окуп, анан жогорку окуу жайды бул Бишкектен уланткам. Ошо. Биз Калыс Жумадил мырза өзүнүн Instagram баракчасында көчөдөгү кагаздар аттуу долбоору менен таанымал. Айта кетсеңиз, ошол көчөдөгү кагаздар долбоорунун идеясы кайдан келген? Негизи эле ошол мен өзүм кичинекейимден адабиятка, поэзияга кызыккан үчүн интернетте, социалдык тармактарда поэзия, адабият контенттери кандай жүрөт, кайсыл өлкөнүн, кайсы тилдүү адабият, поэзия көбүрөөк интернетте бар деген суроолор менен көп кызыкчумун. Анан социалдык тармактарда карап турсам, көбүнчө кыргыз тилдүү адабият, поэзиянын контенттери аябай аз, чынында эле аз. Болсо дагы сапаты анчалык жакшы эмес, көрүүчүлөрү да аз, аудиториясы аз. Анан батыш өлкөлөрүндө ошол эле бизге кошуна Казакстан, Өзбекстанда, Россияда бул поэзия, адабият контенттери аябай жакшы өнүккөн, алардын көрүүчүлөрү да көп. Анан ошол убактан баштап өзүмө суроо салып баштадым, эми кантип ошол нерсени өнүктүрсөк болот? Кыргыз тилдүү жөнөкөй эле бир блогерлердин видеолору эмес, кыргыз тилдүү адабиятты, поэзияны кантип өнүктүрсөк болот? Жаштарды ошол кыргыз тилдүү поэзияга кантип тартсак болот деген. Анан ошол суроонун үстүндө ойлонуп атып, анан батыш өлкөлөрүнүн, башка өлкөлөрдүн поэзияны кантип жайылтып аткандыгы тууралуу карап баштадым. Бизде деле эми жок эмес, бар поэзия баракчалары, бирок аларда мындай бир жаңыча формат көп жетишпей аткандай болгон да мага. Анан ошондон Европа өлкөлөрүнүн поэзиясы, адабияты, интернеттеги адабият контенттерин карап отуруп, ошол жактан көрүп калдым. Алар ошо Европа шаары өзү аябай мындай тарыхый кооз шаар эмеспи, шаарлар көп. Анан алар ошо көчөлөргө, жарнама илинчүү такталарга, ошентип кагазга жазып, тартып, жакшы контенттер жасагандарын көрүп калдым. Анан бизде да кылсак болот болду экен, бизде балким мага чейин кылып жүрүшөт деп ойлонуп, анан кыргыз Инстаграмдагы, соц тармактагы кыргыз адабий баракчаларды карап отуруп, андай таба алган жокмун да. Буга чейин, мага чейин антип эч ким кылбаптыр. Анан ушуну кылып көрүш керек окшойт. Эмнеси болсо да байкап көрөйүнчү деп башында өзүмдүн эле ырларымды чыгарып көрүп аттым. Анан мага дем бергени ошол биринчи чыгарган контенттер эле аябай жакшы көрөрмандарды, окурмандарды топтоду. Ошол мага дем берди окшойт. Мындан кийин да уланса болот экен деген. Азыр болсо баштаганыма 2-3 ай эле болуп калды окшойт, бирок окурмандар, көрөрмандар жетишерлик көп. Кадимкидей мындай бир жаштарга адабиятты, поэзияны жайылтууга жакшы аянтча болуп келатат. Ушул ыр жазууга кайдан, качан, кантип, канча жашыңыздан бери кызыгасыз? Үй бүлөңүздө чыгармачылыкка жакын адамдар барбы? Негизи так даанасын билбейм, кайсы жашыман баштап жазып баштадым деп, бирок адабиятка, орто мектепте окуп жүргөндө тарыхка, адабиятка, кыргыз тил адабиятына көбүрөөк кызыкчумун. Ошол убакта эле окуучулар үчүн чыгармаларды окуганга, жомокторду окуганга аябай кызыгып, анан менин оюмча ошол мектепте окураман эле башталса керек. Үй бүлөмдө, туугандарымда андай адабиятка, поэзияга кызыккандар деле жок.
мындайча айтканда ал поэзияга, адабиятка кызыкканыма каршы деле эч ким болгон эмес. Ошол эле убакта эч ким деле мени ушундай кыл, жаз деп артыман түртүп колдогон деле эмес да. Бул өзүнөн өзү пайда болду окшойт. Туугандарым, үй бүлөм деле анчалык буга терс көз карашта эмес. Менин оюмча бул мага жеке өзүмө поэзия ырларды жазуу, аларды жаштар менен чогуу окуу, талкуулоо өзүмө жагат. Ал мага бир аз да болсо ырахат тартуулайт. Ошон үчүн башталып калды. Ошо айлана чөйрөңүздө жүргөн досторуңуз бул нерсени колдойбу? Сизге кандай сын айтышты эле? Анткени деген азыр жаш блогерлер контент тартып баштаганда сынга алынышат го. Сизде кандай болду эле? Ооба, досторум негизи адамдын өзүнүн чөйрөсүнөн да көп нерсе таасир этет го. Анан менин досторум дагы көбүнчөсү ушундай чыгармачылыкка, адабиятка жакын балдар, кыздар. Мен өзүм жогорку окуу жайда журналистиканы бүтүргөнүм үчүн айлана чөйрөмдө бир аз ушундай чыгармачылыкка, адабиятка жакын кыздар балдар. Алар мени толугу менен колдошот. Алар менин бул чыгармачылыгымды аябай сыйлашат, колдоо көрсөтүп турушат. Ал эми сындар боюнча мен ушу көчөдөгү кагаздарды баштагандан бери бир аз эми баягы чыккан контенттин алдына пикирлер жазылат, ошоктон бир аз жазылып жүрөт. Эми баягы негизи эми акыркы убактарда кыргыз жаштары интернетте бир аз көнүп калбадыкпы, баягы жеңил видеолор жакшы өтөт, оюн зоок, тамашалуу, юмор аралашкан контенттер жакшы көрүлөт. Анан ошолордун арасында эле сенин бир терең ойлондура турчу өмүр, өлүм, сүйүү жөнүндө сенин поэзияң чыгып калса, алар мындай бир көрөрмандерлер деле бир аз шок пайда болот экен да. Анан баягы жашоону татаалдаштырбай эле жашабайсыңбы, жашай эле турбайсыңбы деген бир аз сындар айтылып жүрөт, бирок эми аларга анчалык чоң көңүл буруп мындай кабатыр боло бербейм. Менин оюмча нормалдуу эле көрүнүш болсо керек. Эң алгачкы Инстаграмга салган контентиңиз эсиңизде барбы жана ошол учурда ушундай деңгээлге чыгам деп ойлодуңуз беле? Ооба, Инстаграмга мен салыштырмалуу, досторума салыштырмалуу аябай эле кеч кирдим. Өзүмдүн баракчамды кеч ачтым, анткени көп кызыкпаганыман болсо керек. Анан көчөдөгү кагаздарды долбоорду баштаганга чейин мен өзүм ырларымды анда-санда тарыхчама салып, баягы контент публикацияларга салып жүрчүмүн. Анан эң биринчи ошол лирикалык ырларды салып баштагам. Ал убакта эми көрүүчүм деле анча көп эмес болчу, досторум көрчү. Көрүп жакшы экен деп коюшчу. Анан көчөдөгү кагаздардын эң биринчисин ошол ноябрь 2024 өткөн жылдын ноябрь айында салдым окшойт. Биринчи эле салган видеобуз ошол бир жуманын ичинде досум экөөбүз баштаганбыз. Бир жуманын ичинде эле бир 400 миңден 500 миңге чейин көрүүчү топтоду да. Анан бул жаңылык экен, адабиятта, поэзияда бул жаңылык контент экен деген ошондо түшүндүк. Ошондо салып баштадык. Ошо көчөдөгү кагаздар долбоору жакшы өнүгүп келе жатат да. Анан кийин ушул убакка чейин демөөрчү бололу же болбосо иштешели дегендер барбы? Демөөрчүлүк боюнча айта албайм. Албетте андай деле жок, бирок кызматташалы, контенттерин жакшы экен, форматы жакшы экен, чогуу иштешели, адабиятты чогуу өнүктүрөлү деген адамдар болуп атат. Кудайга шүгүр, андайлар көп. Өзүлөрү да поэзияга, адабиятка кызыккан биздин жаштар дагы азыр аз эмес. Жок деп айта албайм, бар андайлар. Мен дагы ырларды окуйм, мен дагы жазам, ушундай ырларым бар, чыгарып көрбөйсүзбү деп ырларын жибергендер бар. Мурун өзү поэзия баракчасын алып жүрүп, мен да ушинтип чыгарам, иштетем ушул баракчамды, чогуу иштетели, соавторлук кылалы деген дагы жаштар, адабиятка кызыккан баракчалар бар. Кызматташуу боюнча жазып жүрүшөт. Ошо сиздин контенттериңизди көрүп жүргөн көрөрмандарыңыз бир жерден жолугуп калып, өз идеяларын айтып, же болбосо ыраазычылык билдирип, же болбосо бул жерин мындай кылсаң болмок деп ойлорун билдиргендер барбы, кездешеби? Ооба, мен таң калганым, мен өзүм ошол Кыргыз Улуттук университетинен өзүм ошол окуу жайды бүтүрүп, анан азыр иштеп аткан жумушум да ошол айланасында эле да. Анан көчөдөгү кагаздарды көбүнчөсү негизинен студенттер көрөт менен, көбүнчөчү. Студенттер, жаштар көбүрөөк жакшы көрүшөт. Анан кээде жумуштан түшкү тамакка чыгып же жумушуман кетип чыгып баратканда кээде алдыман чыгып калышат студенттер.
Сиз көчөдөгү кагаздар сиздикиби деп сурап калышат. Ооба десең, сонун мунусу жагат, тигиниси жагат. Бир экөө болду ошол идеяларын айтып, аягында мен башында көчөдөгү кагаздардын видеосу кагаз тартылып, анан аягында көчөдөгү кагаздардын мен баягы логосун жазып аткам. Ошону чыгарып турчумун. Анан бирөө жолугуп айткан эле, ошол аягында ошону кошпой эле койсоңуз жакшы болчу да, бир аз алакты кылып коюп атат видеодон менин сунушум деп. Кийин ойлонуп отурсам, чын эле ошол анын айтканында кандайдыр бир чындык бар экен да. Ошентип, ооба, алдыңан чыгып калып, эми күйөрман деп деле айта албайм го, бирок таанып калып, көчөдөгү кагазтарды сиз алып чыгып аткан турбайсызбы, сонун идея экен, мындай кылалы, сунуш кылайын, же мен да окуп берейин дегендер бар. Мен да окуп берейин деп келгендерди кантип, кандай талап менен кабыл аласыздар, жактырып карайсызбы же кандай? Негизинен көчөдөгү кагаздарга мен башында тек өзүмдүн ырларымды чыгарып аткам. Анткени эми баягы ооба бизде өлкөнүн тарыхында азыр деле күчтүү акындар, залкар жазуучулар көп. Анан мен башында мынтип ойлонгом да, эми көчөдөгү кагаздар деп мен жан эле баштап атсам, эч ким билбесе, анан улуу акындардын ырын мен болбогон бир долбоорум менен, баракчам менен мындай баркын кетиргим келчү эмес да. Алык Осмоновдун, Алуу Токонбаевдин, Элмирбек Иманалиевдин ырларын мындай жөндөн жөн эле ар кайсы жерге жазып, мындай баркын кетире берген деле көп калачу эмесмин. Анан эмнеси болсо дагы, критика жазылса дагы, жаман көрүнсөм дагы өзүмдүн ырларым эле болсун деп өзүмдүкүн жазып аткам. Анан бир ай, 2 ай өткөндөн кийин менин ырларым деле көп эмес да саны. Анан түгөнүп баштады контент, менин ырларым контенттер түгөнүп баштады. Анан эмне кылам? Анан ошол кайра эле акындардын ырларына жабышпай, неме мен курулуу ишенсеңиздер, негизи кыргыз жаштары өздөрү поэзияга, адабиятка мындай өздөрү түшүнбөгөн менен жакын келет барыбирчи. Анткени кыргыз тилибиз өзү аябай ыргактуу тил го. Анан мен курулуу, менден күчүү сонун ырларды жазган, поэзияга жаңы башын сайып аткан, сөздөрү аябай уккулуктуу, маанилүү, терең ырлар жазган жаштар аябай көп. Мен Инстаграмдан ошондой ырларды таап киргизип баштадым. Анан окуп берейин дегендер боюнча эми ар кандай болот? Аябай жакшы окуп, мурунда өзү поэзия кечелерге аралашып жүргөн, ошондой уюмдарга аралашып жүргөн кыздар, балдар жазып калса, жетишерлик тажрыйбасы болсо, анын окуганы мага жакса, албетте алар менен чогуу окуп чыгып, буга чейин 1-2 жаштар менен ошентип окуп чыгардым. Эми тилекке каршы эми баары эле окуйм дегендин баары эле окуй бербейт да. Көп эле адам мындай колунан бул нерсе келе бербейт. Ошон үчүн эгер окуганы мага жакса, ал аудиторияга, окурмандарга, көрөрмандарга жакса, окута берем. Анан баракчаңызда сиздин ырларыңыз бар, китептерден аласыз, жаш калемгерлердин ырлары бар. Анан сиз өзүңүз ыр жазууда акындар айтат эмеспи? Эргүү мага мындай учурда келет, мен сүйүп калганда келет, мен табиятка чыкканда келет депчи. Сизге эргүү кандай учурда келет? Негизи жазуу, поэзия бул кээ бирөө айтат, кесип мен үчүн, мен күнүгө бирден ыр жазбасам болбой калат. Же болбосо мен бирөөлөрдүн тапшырмасы аркылуу, бирөөлөрдүн берген бир сунушу аркылуу жаза берем деп мен ойлойм да. Негизи жеке менде мен өзүм могул күнү могул ырды жазышым керек деп мындай жаза албайсың. Анткени эми баягы акындын ырлары деле ал өзүнүн башынан өткөн, өзүнө таасир берген, өзүн мындай бир бушайманга салган тема болуш керек да. Менде көбүнчө ушундай болот. Жашап жүргөн жашооңдо, чөйрөңдө, досторуңдун арасында, коллегаларыңдын арасында кандайдыр бир маселелер, ошол эле убакта сүйүү, өмүр, өлүм, ата-энең, мекениң, досторуң жөнүндө кандайдыр бир мени түшөлткөн темалар оюма келет. Ал ойду сен көпкө чейин өзүң башыңда айланып жүрө берет. Эмнеге ушундай, же эмнеге адамдардын тагдыры ушундай болуп калган, эмне үчүн материалдык кедейлик бир аз ушундай адамдардын тагдырын бузат, же болбосо эмне үчүн сүйүү жаштарга ушунчалык чоң таасир берет деген сыяктуу суроолор мындай бушайманга сала берет. Анан жүрө бересиң, кийин ошол нерсени аягында сен ошол оюңда бышык жетилгенде жазып алсаң, ал мен үчүн мындай бир утуш сыяктуу сезилет да. Жазып алып, анан сүйүнүп, жаздым, жакшы болду, жаман болду, эми аны мен билбейм го, бирок менин оюмча ошол эмнени сезсең, эмне сени көбүрөөк түшөлтсө, ошол убакта эргүү келет болуш керек.
Ушу көчөдө долбоорлорду баштап жатканда ортодо кыйынчылыктар болуппу, койчу ушуну таштап эле коеюнчу, эмне кереги бар деген учурлар болду беле? Негизи баягы сүйгөн жумушуңду кылсаң чарчабайсың, сүйгөн жумушуңду кылсаң сага мотивациянын да кереги жок дешет го. Ошол бир четинен чын экен, мен ушуга ишендим. Анткени мен жумушум башка, анан жумушум деле жеңил эмес да. Убактым аябай тар болот. Анан ошол жактан дагы чарчап чыгып, кайра көчөдөгү кагаздардын контентин тартууда кадимкидей кайра мага дем берет да ошолчу. Эми чарчасам эмне болуптур, кой тартып коеюн, 3-4 күндөн бери контент сала элекмин, салып коеюн, күтүп калыштыго. Тарыхча салсам, катталуучулар жазат, качан чыгарасың кийинкисин, биз күтүп атабыз деп, бул да аябай сонун бир сезимдерди берет. Анан эми баштаганыма 3-4 айдын аралыгы болгонуна байланыштуу андай деле тажадым, таштап салайынчы деген ой келе элек. Албетте, бирок менин оюмча көчөдө кагаздарды тартуу, кыргыз жаштарын кыргыз тилдүү поэзияга, адабиятка тартуу мага рахат тартуулайт, ал мага жагат. Ошон үчүн мен бул нерсени таштап коюу, чарчадым деген ой азырынча келе элек. Ушу көчөдөгү кагаздар долбоору абдан жакшы өтүп жатат жаштар арасында, жаш муундар. Улуу муунда барбы арасында? Негизи баракчаңды профессионалдык баракча кылып ачкандан кийин баягы статистика көрүнүп турат го, сенин аудиторияң кимдер, кайсыл шаар, кайсыл областтан көрүп атат деген сыяктуу. Ошону караганда меники 18 жаштан 24 жашка чейинки көрүүчүлөр менин аудиториямдын бир 70-80% түзөт да. Көбүнчөсү жаштар. Мен буга эми ал статистикасы жок деле мындай бир сезилип турат. Көбүнчө студенттер экени, окуучулар, жаштар экени. Улуу мындан деле эми анда-санда болсо керек, бирок эми бул табигый көрүнүш болуп калбадыбы? Баягы социалдык тармактарда, виртуалдык кырынетте улуу муундардын саны бир аз аз. Бизде көп киришпейт, кирсе дагы башка контенттерди көрүшөт. Ошон үчүн көчөдөгү кагаздардын көбүрөөк көрөрмандары, катталуучулар булар жаштар, студенттер. Ушу сиздин контенттериңиз Кыргызстанда башкача форматта да, өзүнө тартып турат. Анан ушуга да кандайдыр бир өзгөчө өзгөртүүлөрдү киргизейин деген оюңуз барбы? Албетте, баштаганда мен кагазга жазып берди. Шаардан эстетикалык, кооз, жакшы жерлерди издеп таап, ошол жерден тартып баштагам. Анан орто жолдон баягы үнүнө кошулуш керек экен, артынан адам окуш керек экен бир ырларды. Ошондо жакшы болот экен деген ой менен ортодон бир өзгөртүү киргизгем. Ырды жазып, аны микрофонго чаптап, артынан кайра өзүм окуп. Бул дагы аябай жакшы формат экен. Катталуучулар муну да жактырышты, сонун болот экен. Анткени адамдар маалыматты интернеттен 3 тараптуу кабыл алат экен да. Кээ бирөө бир нерсени окуганды жакшы көрөт, жакшы тез кабыл алат. Кээ бирөө кулагы менен укканды жакшы көрөт, кээ бирөө визуалдык жактан көргөндү. Видео кооз болсо, түсү, видеонун баягы симметриясы деп коебузбу, балансы жакшы болсо, ошону жакшы көрүшөт. Анан эгер сен ошол 3 тараптуу визуалдык дагы, уюн жагынан дагы, кайра ошол жазып аткан текст менен дагы 3 тараптуу берип атсаң, сенин көрүүчүлөрүң үчүн бул баягы даярдап алдына чайнап берген сыяктуу болот экенсиң да, муну да жактырышат экен. Бир эле кагазды илип койсоң, аны адамдар окуш керек, бирок аны эч ким окубайт, алар укпайт да. Мындай кээ бирөө ырды окуушун, үнүн укканды каалайт экен да, ошон үчүн мен ойлоп калам, буга чейин ошондой артынан өзүм да окуп бир өзгөртүү киргизгем. Мындан кийин да буюрса жаңы идеяларды кантип жаңыласам болот, муну менен жүрө бербей дагы кантип көбүрөөк аудитория топтогонго аракет кылсам болот деген. Ошолор менен буюрса дагы өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Бул боюнча калбайт. Көчөдөгү кагаздар долбооруңузда жеке эле өзүңүз алып барасызбы же команда барбы? Көчөдөгү кагаздарды башында досум экөөбүз, өзүмдүн группалаш досум экөөбүз баштаганбыз. Негизи менин мурун эле алып жүргөн өзүмдүн эле Instagram баракчамды ошого айлантып алгам, көчөдөгү кагаздар деп. Негизинен өзүм эле алып барам. Башка баракчамдын сыр сөздөрүн башкага берип экөөбүз алып баралы, мен жок келсе сен контент киргизип тур деген адам азырынча жок. Өзүм эле алып барам. Кээде баягы жумуштан бошобой 1 жума, 2 жумалап ортодо контент кирбей калган убакыттын себептери дагы ошо. Жумушумда убактым тар болуп, көчөдөгү кагаздардын контенти тартканга жетишпей калган учурларда ошентип көпкө кирбей калат да. Бул долбооруңуз негизинен
сур болбосо каражат алып келеби? Жок, негизи алып келбейт. Анткени эми биринчиден баштаганым аз эле болду, анан экинчиден адабият менен акча бул жакшы мүмкүнчүлүк. Акча бизге көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Билим алууда, медицинада, саякаттоодо акча бул көп мүмкүнчүлүктөр берет. Муну жаман нерсе деп айта албайм. Жакшы, бирок менин оюмча адабиятты акча табуунун жолуна айландыруу бир аз мындай сени баштапкы максаттарыңан алыстатып коет. Анткени эгер мен көчөдөгү кагаздар аркылуу акча таап баштасам, анда менин биринчи максатым элди, жаштарды кыргыз тилдүү адабиятка тартуу эмес. Биринчи максатым көбүрөөк аудитория топтоо, башка бир уюмдарды же компанияларды жарнамалоо менен алек болуп калышы мүмкүн. Мындай көбүрөөк көрүүчү топтош үчүн, жарнама чыгарыш үчүн, анын артынан пайда акча табыш үчүн менин максатым, баштапкы менин көчөдөгү кагаздардын максаты кыргыз жаштарын кыргыз тилдүү поэзия адабиятка тартам деген максатыман бир аз алыстап калышы мүмкүн. Ошон үчүн азырынча андай деле келечекке деле антип көчөдөгү кагаздар менен акча табам деген планды койгон эмесмин. Менин оюмча кийин деле андай план, максаттар болбосо керек. Негизи эле жарнамага сунуштар түшөбү? Жок, ошо жана айтып өткөндөй эле ачканым аябай аз болду. Жарнама эмес, кызматташуулар түшүп атат. Кызматташуу боюнча менин бир ушундай студенттерим бар эле, же болбосо ушундай бир иш чарам бар эле, ошол жерге катышпайсыңбы, же болбосо менин да ушундай ырларым бар, чыгармаларым бар, чыгарып бербейсиңби деген кызматташуулар боюнча сунуштар түшөт. Акчалай баасын коюп, жарнама кылалык деген андай сунуш түшө элек. Анда эмесе сизге эркин микрофон берели, коштошуп алсаңыз болот биздин көрүүчүлөр менен. Кыргыз жаштары негизинен баягы мурун интернет, социалдык тармактар көп өнүгө элек кезде адамдар маалыматтын аздыгынан бир аз сабатсыз болушчу эле да. Анткени маалымат жетишпей, билим алууга мүмкүнчүлүгү жок болуп, азыр болсо биздин куракта жаштарда баары бар. Бирок биздин азыр бир аз сабатсызыраак болуп атканыбыздын бир себеби менин оюмча маалыматтын ашыкча көптүгү болуп атат да. Маалымат ушунчалык көп, кайсыл жери пайдалуу, кайсыл жери сага керек эмес экенин дагы анализдеп билгенге жетишпей калып атабыз да. Ошон үчүн менин көчөдөгү кагаздардын дагы, менин өзүмдүн дагы эң биринчи принциптеримдин бири ошол. Адабият, поэзия бул адамды жөн гана бир сүйүүгө, лирикага же башка темага тартып койбой, адабият бул адамдын кругозорун, дүйнө таанымын, жашоо образын өзгөртүүчү күчкө ээ. Адабият, поэзия буга чейин бизге чейин дагы канча кылымдар мурун жашап келген, мындан кийин да жашай берсе керек. Ошон үчүн мен айтат элем, кыргыз жаштары көбүнчө адабиятка, поэзияга канчалык көп кыргыз жаштары кызыгып баштаса, ошончолук биздин өлкөнүн келечегине чоң пайдасын тийгизет. Буга чейин көчөдөгү кагаздардын тарыхчаларын киргизип атып да жазып кеттим эле. Кыргыз Кырнет деп коебуз го, кыргыз интернет аянтчасында мындай тамашага салып айтканда, бизде кыргыз интернетте экиге бөлүнүп калган да. Баягы Кырнеттин бир тарабында жана антип TikTok'то стримдерде юмор аралаштырып, бир көңүл ачуучу рубрикалар менен жаштарды башка жака тартып атса, а бир тарабында мен жана мага окшогон аз болсок дагы ушундай баракчаларды ачып алып биз жүрөбүз. Биздин максатыбыз ошол, жаштарды адабиятка, маданиятка, поэзияга тартуу боюнча. Бул девиз менен, бул уран менен дагы көп контенттерди жасайбыз. Жаштарды дагы тартканга аракет кылабыз. Буюрса. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ошону менен биздин эфир соңуна келип жетти. Биздин бүгүнкү коногубуз өзүнүн 4 сапыры менен жаш муундарды элдин маданиятына жана тилине кызыгуусун арттырып жаткан Калыс Жумадил болду. Бүгүнкү биздин эфирибиз сиздерге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Кийинки эфирлерде кездешкенче сак саламатта туруңуздар.